Чтобы быть патриотом, достаточно просто любить свою страну. Адамдын эмгегин жокко чыгарып, калктын күчү менен атын булгап, татаал жолдо тапкан кадыр баркын тебелеп тепсеген бул акмактык. Мына азыр атамекен 3 депутаты, анын ичинде менин мамлекетке Мегакомдун 31%-ын, бул $100 миллион алып келген эмгегимди жокко чыгарып, Мегакомду талап тоногон деген ушакты таратып жатышат. Саясатта мындай көрүнүштү саясий мародерчулук деп коет. Нарында көмүр жок. Мен ойлойм, парламент сөзсүз бул маселени караш керек. Анткени ушундай суук катуу түшкөн үрөөндө жергиликтүү бийликтин бирден бир милдети бул элди кыштан аман эсен алып чыгуу. Бирок бүгүн жоопкерчиликти сезип калгандын ордуна кайра элге күнөөнү оодарып, килограммдап, мешоктоп алышат деген сөздөрдү угуп атабыз да. Сиз жана комментарий бергенде этият болсоңуз, бул толугу менен сиздин күнөө деп ойлойм. Канча күн болсо дагы эл ушундай суук күндө көмүрсүз калган сиздин күнөөңүз. Бирок сиз мазактагансып айтып атасыз да, элди килограммдап алат деп. Эми жашоо шарты ошондой болуп атса, акча жок болуп атса, килограммдап албайт, мешоктоп алат, бирок сиз мазактап ошо килограммдап да алат деп айтып атасыз да. Мен сиздин айткан сөзүңүздү өзүм уктум, уят да ушинтип айткан. Урматтуу депутаттар, өлкөнүн баш мыйзамы ар бир кыргызстандык өзүнүн оюн эркин айтууга укуктуу деп белгилейт. Бул укук эч бир чектөөлөргө дуушар болбошу керек. Демек, бүгүнкү атайын кызматтардын коомчулуктун көзөмөлү жок, жашыруун түрүндө социалдык түйүндөрдө өткөзгөн иш-аракети мыйзамсыз. УКМКнын кыймыл-аракетинде прокуратура сөзсүз укуктук баасын бериш керек. Мен муну протоколдук тапшырма катары, урматтуу Чыныбай Акунович, сизден суранат элем, прокуратурага жөнөтүп коюңузду. Мезгилдин талабына жараша жаңы коркунучтарга жооп кайтарууга даярдык көргөндүн ордунда Facebooktагы президентке критика айткан 45 колдонуучуну табышкан. Алтындай убакытты, каражатты ошого кетирген. Эгерде биз бүгүн буга бөгөт койбосок, эртең лайк баскандар дагы куугунтукка алына башташат. Мактанган демократиябыздан эч нерсе калбайт. 80 миңден ашык кыргызстандыктар улуу атамекендик согуштан кайтпай алган. Анын көбү бүгүнкү күнү дайынсыз. Бүгүн мына биз айтабыз, бизге идеология керек деп айтабыз. Бизге бир чоң инсандар керек, жолун жолдой турган, бизге үлгү боло турган деп айтабыз. Мына ошо ата-бабаларыбыздын эрдиги ошол бизге бир чоң идеология болуш керек. Бүгүн миңдеген адамдар, 100 миңдеген адамдар мисалы үчүн насыяларын алып бере албай жүргөн толтура адамдар бар. Эртең алар мисалы үчүн эркинен ажыратылышы толук мүмкүн. Ошол силердин сунуштап аткан конституция боюнча ошо состояние же нет состояния дегенди ким аныктайт? Бул көпчүлүк эл үчүн кызык маселе, айтсаңыз. Бул эми мыйзам менен аныкталат. Жок, силер конституция жазып атасыңар да нет состояния деп. Демек ошо конституциядан чыгат мыйзамдарда. Бүт баарын тең, мисалы үчүн конституцияндагы обременять нельзя, бүт баарын тең конституция не пропишешь. Ошон үчүн бул жерде көп жерде ошондой конституционный жана мыйзамдарга ссылка бар. Жок, конституцияда жазылып турган нерсени оңдоп атасыңар. Силер так даана жазылып турган нерсени азыр проект ошондо жазылган, ошону сунуштап атабыз. Ал эми анын аткарылышы, анын өзүнчө мыйзам менен кабыл алынат. Аны биз кабыл алабыз, сиздерден урматтуу коллегалар. Иса Шынкович, туура айтсаңыз, конституция баарын жаза албайбыз деп атаса, бул жазылып турган, мына бүгүн жазылып турат, так даана жазылып турат. Эч кимде маселе болгон эмес. Силер муну бузуп атасыңар да. Эми состояние дегенди бирөө определять этет экен. Ким определять этет ал состояние? Эртең каалаган киши, оказывается, в состоянии деп туруп камай баштайт элдерди. Кылдырган машинасы болсо, жашап аткан жалгыз тамы болсо, чыккыла дейт, мына состояние турбайсың, төлөп атырсың дейт. Силер ошол жол берип атпайсыңарбы? Бул жерге келгенде, Кыргызстанга келгенде, он должен был быть задержан. Анткени силер ошондой предъявление кылып атасыңар. Незаконный акча берген деп атасыңар. Раз незаконно алган болсо, незаконно берген болот. А эмне үчүн ал камалбайт? Эмне үчүн ал кармалбайт? Эмне үчүн ал узатылып жиберилет аэропортко? Таза коом деген долбоордун башында өзүңүз болуп атасыз. Эми жакшы билесиз, таза коомду түзүү үчүн
сөзсүз түрдө таза ниет менен, таза колдор менен киришиш керек, туурабы? Бүгүн көрүп жатасыз, саясий куугунтук күчөп жатат. Сөз эркиндигине басым бүгүнкү болгондой болгон эмес эч качан. Ушундай шартта таза коом түзүү мүмкүнбү? Негизи өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бүгүнкү болуп жаткан саясий куугунтуктар боюнча. Акыркы Кыргызстанда болуп жаткан саясий кырдаалдын бир нече себеби бар. Анын бир себеби, мен ойлойм, парламенттин өз убагында ошол кырдаалга, ошол одоно мыйзам бузуучулуктарга убагында баа бербегенинен деп ойлойм. Парламенттин алсыздыгынан болду. Француздар Жанна Дарк деп айтмак. Ал коррупция менен аеосуз күрөшүүнүн үлгүсү болуп калды. Кайраттуулуктун астында коррупция алсыз. Бүгүн биздин өлкөдө кимдин бийлиги болсо, кимдин байлыгы болсо, мыйзам ошол тарапта. Мындай адилетсиздикти жою үчүн бийликке таза жана эрктүү адамдар келиши керек. Мыйзам күчкө эмес, күч мыйзамга баш ийиши керек. Мына ошондо өлкөдө өнүгүү болот.